Assalamu alaikum dostlar. Бүгін сіздер менен біз корумдук жасамакчыбыз. Ал үчүн біз сүткө жумуртканы, сахарды, тузду салабыз. Негизинен мен 1,5 стакандай сүт иштеттим. Өзүңүздөргө карап жасай бересиздер. 2 жумуртка, 3-4 чайный ложка сахар коштум, бир аз туз. Эми буга унга азыркы стилде кошуп, жакшылап аралаштырып туруп, эми буну биздин суюк массага кошуп, бирдей мындай коюу абалга келгенче чейин аралаштырабыз. Негизинен бунун абалы кадимки баягы биз жасаган пирогдун абалында болуш керек. Өтө суюк эмес, өтө коюу эмес. Мен бул жерде силерге жакшылап көрсөтүп кеткенмин, кандай консистенцияда болуш керектигин. Негизи массаны эми чекерак алып турабыз дагы, сосискаларыбызды ачып идишинен бирден арчып алабыз. Анткени суу бойдон салсаңыздар жакшы болбой калат. Сосисканы кааласаңыздар 3кө, кааласаңыздар 2 бөлүңүздөр. Эми мынтип шпажкаларга бирден салабыз. Баса зубочистка иштетсеңиздер да болот. Эми суюк массабызга алып туруп, кызып турган майда, орточо кызыган майда, өтө эмен плитаны жогорку эмеге койбоңуздар, температурага, анткени тез бишип кетет, орточо бышыш керек. Мынтип кызарып чыккыча күтүп турабыз. Биздин корумдукторубуз бышты. Бул сосиска эмес, бул башкача аябай даамдуу болот. Баарыңыздарга сунуштайм. Тамагыңыздар даамдуу болсун.